Кийиз бул элдик көркөм колөнөрчүлүктө жүндөн уютулган жердик боз үйдүн жабуусунун, шырдактын, жабык баштын, ала кийиздин, кемен тайдын, калпактын, өрө кийиз, ала кийиз, шырдак жана башка буюмдардын кийизи болуп бөлүнөт. Бул сиздер көрүп турган туш кийиз койдун жүнүнөн жасалган, кара койдун жүнүнөн жасалган. Негизинен бул кийизге бир кийиз жасаш үчүн 10 килограмм жүн керектелет. Анан кийин бунун ыраңдарына 200-300 грамм ырang сарпталат. Негизинен бул кийизди жасоодо аябай көп эмгекти талап кылат. Негизги жасоо жолу бул биринчи жүндү тазалап, кагып, силкип, сабоо менен сабап алабыз. Аябай мындай жумшак, уянкы кылып жасап алабыз. Андан кийин бул кийизди бирден баягы бир жери тегиз, бир жери калың болуп калбаш үчүн бирден ууздар өздөрү коюп чыгат, анын калыңдыгына жараша. Андан кийин үстүнө көчөттөр көчөттөлөт. Бул көчөттөргө дагы сары, ак, кызыл, жашыл түстөгү өңдөр керектелет. Кийиз даяр болгончо жүндү тандоо, аны жаюу, тегиздөө, ыйлөө, уютуу, боёо, оюн берүү этаптарынан өтөт. Алар өз эрежесине ылайык аткарганда кара шырдак оюмдарына окшош кооздук беришкени байкалат. Кийизди ийге келтирүү маанилүү тепкичтин бири. Билектөө кийизди колдо ийлеп ийине келтирүү. Мында уюткулуу жүндү кичине киргизип, аны боеп туруп оюн берип, анан кайра алдына жүндөн коюп, оюн бергенден кийин анын үстүнө жаткызып кийизди кайрадан киргизе башышат. Биринчи жүндү кагып силкип коюп алгандан кийин үстүндө ушундай көчөтчөлөрдү түшүргөндөн кийин ортосуна бир чоң арматура коюп ороп 1 саатка чейин тартышкан жаш балдар. Эгер кармап көрүшүп даяр болбосо кайра кайнак суу куюп үстүнө дагы тартышат. Андан кийин 1 сааттан кийин аялдар буну бүт жанагы оролгон каптарынан чыгарып басышат колу менен. Бир жарым саатка чейин басышып, кайра кайнак суу куюп басышат. Бул койдун жүнүнү жуубай жасашат. Себеби бул уютулган деп айтылат да, уютулуп жасалган кийиздер. Андан кийин бир жумадан кийин дагы ошондой аялдар басып чыгышат, ороп. Кайра бул ушу күн өткөн сайын, ай өткөн сайын ушунчалык күчүнө кирип өзүнүн катуулугун кармап турат. Ал эми шырдактык кийизди уютуу үчүн күзгү жүн пайдаланылат. Жүндү чийдин үстүнө көп калың кылбай тегиздеп жайгаштырат да, кылчык жүнгө ысык сууну чени менен себелейт. Эгерде жүн уяңдуу болсо жылуу суу керектелет. Себеби ысык суу мындай жүндү эзип жараксыз кылып коюшу мүмкүн. 12 жашка чыккан кыргыз кыздарыбыз өзүнүн 12 жаштан баштап өзүнүн себин даярдай баштаганда, ошондо бул ушул аяк каптарды тигүүнү, кийиз жасоону, таар жасоо, килем согуу ошондой улуттук нартуулуктарды сактап келген. Конокторго, кызга сеп катары беришкен. Жөнөкөй кара жана ак ала кийиздерди бул үйдө салынуучу буюм катары колдонушкан. Кийиз бул көп узакытка жерге салуу үчүн же илип койгон корк катары да колдонушкан. Себеби өтө калың жана көп убакытка сактоого мүмкүндүк болгон. Себеби бул жүндөрдөн бир кандайдыр бир жыт чыгып турат да. Чымын чиркей кумурскалары барга, бунун жытына жакындай алган эмес да. Ошон үчүн буларга жанагыдай күйөө, ошондой курт кумурскалар бул өзүнөн бөлүнүп чыккан жытка жакындаган эмес. Адатта шырдак жасалуучу кийиз ачык кызыл, көк, сары, жашыл түстөргө гана боелот. Качан кийиздин ысыгы колду күйгүзүп албагыдай болгондо, боёго эч чукпай калган учурда гана бир топко чейин билектеп басуу сунуш кылынат. Мында кийиз кийин соң көпшөктөлбөй чыйрак бышык болот.